Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, арыбаңыздар. Бүгүнкү мен чакырган мейманым көбүңүздөр албетте билесиздер, айрыкча акын жазуучуларыбыз жакшы билет. Элмира Төлөкова, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, филология илимдеринин кандидаты, доцент, окумуштуу, мындайча айтканда. Анан мына бул керемет мондай китептерди жазып чыгарган кызык жашоо. Мынакей мен баардык китепканалардын баарын атайы барып, Элмира келет дегенде ушул китептердин баарын алдым. Каармандар сүйлөйт, Чыңгыз Айтматов боюнча каармандарын өзүнчө алып чыгып, ыр кылып чыгарып, ал эми бул ушул китептин кирген каармандардын дагы атайы обончу Адылбек Кыязов жакшынакай обондорду чыгарган, спектакльдерде коюлган бул боюнча. Кантсин эл үркүнгө байланыштуу. Анан кийин албетте бир топ конкурстарга катышып, мына момундай биринчи орундарды алган, 5 ыры республикалык сынакка катышып, Элмира Төлөкова ушул диплом биринчи орунду алган, дипломго ээ болгон. Андан тышкары дагы 3-чү орунга Бөбөктай республикалык сынагына катышып, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сынактарына катышып, мына ушундай ийгиликтерди жаратып жүргөн кыздарыбыздын, акын кыздарыбыздын бири. Бүгүн эми боолар боюнча дагы бир кезеги келгенде Чыңгыз Айтматов боюнча, Каармандар сүйлөйт жана Чыңгыз салган чыйыр жол боюнча өзүнчө кеп кылабыз. Себеби убакыт аябай көп убакыт кетип калат. Ошон үчүн бүгүнкү кайрыла турган темабыз мына бореки жашынмак жана балдар темасына байланыштуу китептер жөнүндө кеп кылабыз. Эмне себептен? Себеби балдар адабияты жокко эсе болуп атат. Каяктан табабыз ал китептерди? Ошол балдар темасына байланыштуу жазган акындар барбы? Ошолорду да чакырсаңыз жакшы болот эле дегенден мен сизге байланышка чыктым, Элмира. Келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат Чакырганыңыз үчүн рахмат. Анан кийин негизи биз эми мигранттардын балдарына, мындайча айтканда, биякта жалгыз эле Кыргызстанда кыргыз окурмандар үчүн эмес, мына бул айрыкча мына бул китебиңиз, Жашынмак деген китебиңизчи, орус, кыргыз, англис жана түрк тилдеринде, ошондой эле бир топ тилдерге которулуп атат, немис тилине, кытай тилине да которулуп атат да. Демек, ошо биз атап өткөн мамлекеттерде биздин мигранттарыбыз жүрөт, иштеп атышат, алар издеп жүрүшөт. Мисалы үчүн Америкадагы кыргыздар дагы Канымжан Жаманбаева деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Чикагода ошол кыргыз мектеп ачып балдарга, ошол ал киши дагы айтып калды эле, ушундай балдар адабияты болсо жакшы болот эле, китептер жетишпейт экен дегенден. Эми бул проблема дайыма эле айтылып келатат. Анан бул китептин бет ачары да болбоду беле. Ошондон кийин мен ойлоп калдым эле, ошол мигранттар үчүн мына канчадан бери эле какшанып, ошол балдар, мен Москвада жүргөндө, кыйырдагы кыргыздар деген көрсөтүү менен ошол бир топ мамлекеттерде жүргөндө, ошол балдар адабияты жок, балдарыбызга эмне деген китептерди сунуш кыларыбызды да билбей жатабыз дегенде, дароо мен сени эстедим, Элмира. Ошон үчүн бул даяр китеп болуп атат да, урматтуу көрүүчүлөр. Россиядагы жана чет өлкөдө жүргөн мекендештер муну ар бир мынакей обону менен да чыккан бул китеп. Обондор менен ар бир Элмиранын сөзүнө, ырларына ушул Камчыбек Букалаев менен Додурбай Урманбетов агай экөө мына момундай жакшынакай обондорун дагы кошо мынтип чыгарып койду да. Ошон үчүн бул китеп сиздерге керек. Бала бакчадагы тарбиячылар, жетекчилер, мына ошо сиздер үчүн, ушул көрсөтүү сиздер үчүн болуп атат. Анан кийин ар бирине өзүнчө токтолобуз, Элмира, туурабы? Мына биринчи Элмиранын чыгармачылыгына токтололу, анан кийин мына бул китепти ушул мигранттардын балдары үчүн ар бирин өзүнчө Элмира ушул тарыхын, таржымалын, анан обончулар менен кантип иштешкен ошол боюнча айтып берет. Анда Элмира, сөз башынан болсун. Балдар адабиятына кантип, кандайча аралаштырып калдыңыз? Анан кандай китептер чыкты? Мына бир топ китептерди ала келиптирсиз сиз өзүңүз. Мен өтүндүм эле. Ошол боюнча эми өзүңүз комментарий берип отуруңуз. Мен балдар адабиятына кайрылып калган себебим бала кезимден бери эле ыр жазам десем болот. Негизи айта кетүүчү нерсе, бул балдар адабиятына керектүү материал, балдар ырлары болобу, балдар прозасы болобу, чыгышы татаал болот да. Мен балдар адабиятын жазам деп эле отура калып жазсак чыкпайт.
Ал үчүн биринчиден илхом керек, экинчиден ошо баланын психологиясы менен жашап, баланын тили менен сүйлөгөн бир өзгөчөлүк керек го деп ойлойм да. Анан мен кантип адабиятка келип калдым дегенден баштасам туура болот го дейм. Бала кезимден эле ыр жазып калгам. Балалыгыңыз каякта өтүп атат? Балалыгым Ысык көл областына караштуу Жети Өгүз районундагы Ак Дөбө айылында балалыгым өткөн. Ошол Ак Дөбө айылындагы Ак Дөбө орто мектебин бүтүргөм. Бишкекте Улуттук университетинин кыргыз тили жана адабияты журналистика факультети чогуу болчу мен окуган кезде, ошонун кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн бүтүргөм. Бала кезимден ыр жазып калдым эле, кайра артка кетели. Ыр жазганда атам колхозчу болчу, апам үйдө отурчу, бирок абдан үй кожойкеси, бирок апам колунан көөрү төгүлгөн уз адам эле. Мен тери дегендин баарын иштетип, баарыбыз ошол кол өнөрчүлүк менен дагы чоңойдук десем болот. Ошентип жүргөндө эле күтүүсүздөн мен ыр жазып калдым. Алгачкы ырларымды жазганда атам дагы апам дагы таң калып, аябай эмне кылабыз деп, үйдө 11 туугандан улуус элем. Анан биздин үйдө мындай ыр жазган жок эле, кандай кылабыз деп атам менен апама ыраазымын. Анткени алар биринчи жазган ыр дептеримди көтөрүп алышып, ал кезде райондун борборунда Покровка дечибиз, ошол жерде Коммунизм маягы деген редакция бар эле. Ошол редакцияга менин дептеримди алып алып барышып, биз эмне кылсак болот? Ушу кызым ыр жазып атат деп дептеримди беришкен экен. Алар жактырып, ичинен тандап, Коммунизм маягы гезитине алгачкы ырым чыккан да. Мектепте окуп жүргөндө мен анда кичинекей элем. Анан ошондо гонорар келген 4 сом 60 тыйынбы, ал убакта чоң акча эле да. Рубль менен, ооба. Анан ал рубльды дагы ошо атам менен апам карабайсыңарбы, коротпой ушу өзү шык алсын дегенби, өнөрүн өркүндөтсүн дедиби, ошого мага кол чатыр сатып берди эле да. Айыл жеринде ошол кол чатыр аябай баалуу болду эле да мен үчүнчү. Ошентип чыгармачылыгым башталып калган. Анан балдар ырларынын могул жерде чыккан, жашынакка чыккан балдар ырынын ичинен бирөө бөбөгүм жөнүндөгү ыр, ошо бала кезимде жазылган ырды киргиздим. Анан бул жыйнак кандайча жыйнак болуп калды, ушуга кайрылайын эми. Анткени бул өмүр бою топтолгон балдар ырларымды топтоп, анан жыйнак кылып чыгарып койдум да. Биринчиден бул толукталды жаңы ырлар менен дагы. Экинчиден элдин элегинен өткөн, сынчылардын колунан өткөн чыгармалар кирди деп айтсам деле болот. 2014-жылы Роза Отунбаеванын демилгеси менен Бөбөк ыры деген конкурс жарыяланганда Кыргызстан боюнча, анда обондуу ырларга конкурс жарыяланып, ошондо Кыргыз Республикасынын эл артисти Камчыбек Букалаев агай Жазды күтүү деген ырыма обон чыгарып, ошол баш байгени утуп алды эле. Ал ыр ушуга кирген, бул бардыгы обондуу ырлар нотасы менен чыккан. Анан ал дагы мага дем шык берди. Мен жазган ырым баш байгени утуп алды деп сүйүнүп калдым. Бул китеп ошондо каяктан чыгып атат? Бул китеп Бишкектен чыкты, Роза Отунбаеванын демилгеси менен. Ошол кайсы басмадан дегеним? Кербез басма үйүндө терилип, даярдалып чыккан. Бүт баары обондуу ырлар. Кыргызстан боюнча ушул конкурстун жеңүүчүлөрүнүн ырлары ушул жерге кирген. Бөбөктай деген ыр жыйнакка. Биякта ошол сиздики, анан башка акындардыкы да бар. Башкалардыкы дагы бар. Менин бир гана Жазды күтүү деген ырым бар. Бул жерде обондуу ыр. Камчыбек Букалаев обон жазган. Ошол обону менен анан ырыңыз жарыяланды, биринчи орунду алдыңыз, Баш байге. Кечирип коюңуз, баш байгени. Мына ошондо алып атасыз. Бул кайсы жылдар болуп атат? 2015-жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия дагы ушу балдар адабиятын өнүктүрүш үчүн атайын республикалык деңгээлде конкурс жарыялаганда, мен да катышып көрөйүн деп ушул жыйнакка кирген ырлардын бир канчасын кийин толукталды деп атпайынбы, бир канчасын жөнөтүп койдум эле. Жөнөтүп койсом,
конкурста мен 3-чү орунду алдым. Ал жерде атын атай кетейин. 1-чи орунга белгилүү акын Жакпек Абдылдаев агай ээ болду. 2-чи орунду белгилүү балдар адабиятынын боюнча белгилүү акын Ысмайыл Кадыров 2-чи орунду алды. Ал эми 3-чү орунга экөөбүз ээ болдук. Бул бирөө Эсенгул Чопиев агай жана мен Эльмира Төлөкова деп 3-чү орунду алганбыз. 4-чү орунду Жекшенбай Курманов алган. Ал эми кызыктыруучу сыйлыктарды Дамира Асанова жана Адилет Шадыкановалар алган. Бул жерде калыстар тобунун мүчөлөрү болсо Сулайман Рыспаев, Нурманбетов жана Зайырбек Ажыматовдор болушту эле. Ошолордун элегинен өтүп, анан менин ырларым 3-чү орунга татыктуу болуп, жанагы сиз көрсөткөн Бөбөктай деген 3-чү орунга ээ болду деген грамотаны, дипломду алып, абдан кубанычта болгом. 2022 жылы ага чейин топтогом, ыр жыйнак чыгарсамбы деп китебимди даярдап атсам эле, 2022 жылы Кыргыз Патент дагы балдар адабияты боюнча республикалык деңгээлде конкурс жарыялап калды. Анан ага толукталган дагы жанагы ырлар менен кошуп, толукталган ырларымды кошуп конкурска катышсам, ал жерден дагы утуп конкурска илинип дейменби, ал Кыргыз Патент 200 китепти ушул Жашынак деген ыр жыйнакты чыгарып берди. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева телефон чалып, Эльмира, сенин жанагы Кыргыз Патенттен жеңип чыккан ыр жыйнагыңды орус тилине которолу, мен аны Орусиянын Жазуучулар Союзуна жөнөтөйүн деп телефон чалды. Кел деди. Анан мен келсем, мен котороюн өзүм орус тилине. Анан Анна Бичевинага жөнөтөм. Ошол экөөлөп биргелешип иштейбиз, эгер макул болсоң деди. Мен макул болдум. Ошентип Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү Жылдыз Акаеванын жана Орусиянын Жазуучулар Союзунун мүчөсү Анна Бичевинанын жардамы менен ал орус тилине которулуп чыкты. 24-жылы басылып чыкты. Которуп бүткөнгө чейин убакыт кетет экен. Анын арасында орус тилине которулуп кеткенден кийин бияктагы бүт баары которулду да, ошондо канча ыр болуп атат биякта? 24. 24. Анан ошол орусчасы мына Жылдыз Акаева которгон. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшылап көрүп алыңыздар. Мына ошол 24 ыр тең бар бул жерде, орус тилинде которулду. Россиядагы биздин мекендештер жакшылап көңүл буруңуздар. Мына ушул китеп эгер керек болуп атса, Эльмирага дагы байланышка чыгып, азыр телефон калтырабыз, сурап, электрондук варианты бар да. Туурабы? Электрондук эгерде сиздерге керек болуп атса, мынакей электрондук варианттарын дагы жөнөтө алат. Кудай буйрса, 24 ыр кирген, сиздер үчүн эмгектенип тер төгүп аткан акын кыздарыбыздын бири. Ошон үчүн Эльмиранын эмгеги дагы ушул эле жерде, Кыргызстанда эмес, башка жактарга дагы ошо барсын. Россия көп да, мигранттар аябай көп жүрбөйбү? Москвада жүрүшөт, Новосибирскиде жүрөт, Сибирде жүрүшөт, тетиреки Европа тармагында да жүрүшөт дегендейчи. Ошон үчүн такыр жок эмес, жок деп айта албайт экенбиз. Иликтеп, жиликтеп келсек, мына ушундайлар элдин арасынан табылат экен. Мына Эльмира Төлөкованын мына ушул китебин эстеп койсоңуздар болот. Эң сонун которулган, котормосу да жакшы. Анан эгерде обону керек болуп атса, ошол эле мына биякта нотасы менен, мына дагы бир жолу айтып коеюн, нотасы менен чыккан. Нотаны салып алып, мына орусча деле ырдап койсо болот, Эльмира Төлөкованын ыры деп. Туурабы? Англис тилине которулуп баштады. Англисчеге которгон Кыргыз Түркманас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Алтынай Токтоматова болду. Англис тилдүү Лаура Хамилтонго жөнөтүп, Великобританияга экөөлөп иштеп, англис тилиндеги котормосун даярдап чыгышты. Бул эки китеп орус тилиндегиси жана англис тилиндегиси бир учурда 2025 жылдын январь айында басылып чыкты. Мынакей бул эле китептеги мына Жашынмактын, мындайча айтканда, ошол англис тилиндеги котормосу, ошол 24 ыл мына бул жерде да бар. Биздин мигранттарыбыз, мындайча айтканда,
Англияда да бар, керек болсо. Иштеп жүрүшөт үй бүлөсү менен. Ошо келишимдерди түзүп, эки мамлекетте ошо түзүлбөдү беле. Мынакей ал мекендештерибиз үчүн дагы, Европада жашаган мекендештерибиз үчүн, мына Японияда жашагандар да бар. Алар үчүн дагы мынакей Германияда жашагандар бар. Баса немис тилинде да которулуп атат, буюрса. Аякта ошондо өзүңүн кызың которуп атабы? Айжамал. Айжамал деген мына Элмиранын кызы бар, немис тилинде да которулуп атат. Демек, бул китеп жалгыз эле Кыргызстанда эмес, Кудай буйруса, ааламды аралай турган китеп. Миграция комитети бар, Элмира, алар менен дагы ошол мен барып ушул айтам, мына ушундай маектештик элек, мынакей көрүп коюңуздар, байланыш телефону бул деп, алдына дагы чыгарабыз, Кудай буйруса. Мына ошон үчүн урматтуу мекендештер, мына аракеттер бар. Биздин акындарыбыз өздөрү аракет кылып, мына сиздер үчүн, ушунун баары сиздер үчүн жасап атат. Анан чындыгында, мисалы үчүн Элмира, ушуну жаз, ушундай кыл деп деле сага эч ким айткан жок да, туурабы? Жок, айткан жок. Бул табигый келген нерсе экен да. Анан айта кетүүчү нерсе, бул китептеги ырлардын көбүнө обондор жазылган. Обондорун жазган адамдарды дагы атай кетейин. Бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Камчыбек Букалаев болду. Экинчиси Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, обончу композитор Догдурбай Урманбетов агай болду. Сиз өзүңүз айткандай, Кыргыз патент тарабынан 200 экземпляр тираж менен, даана менен чыккан. Кыргыз тилинде чыккан. Бирок үстүнө дагы сиз... Мен акча кошуп, 1000 кылып чыгардым эле. 1000 болбой калып, 800 чыккан эле. Анан колумдан келишинче тараттым. Элдерге жетсин деп. Себеби бизде Кыргызстанда китепти жайылтыш деле кыйын болот экен. Жазып койгондон кийин балким балдарга жарайбы, окуу тарбия иштеринде керек болуп калабы дейт экенбиз. Ошон үчүн тууган урукка, кесиптештерге, тааныштарыма колумдан келишинче эле жөн эле тараттым. Алыңыздар, окуп коюңуздар деп тараттым. Китеп чыккандан кийин дароо эле бет ачары өттүбү? Жок, бет ачары өтпөй калды. Анткени ал учурда пандемия жүрүп аткан маал болуп калды эле да. Анын үстүнө кыргызча, орусча котормолору жүрүп аткан. Анан өзүм ойлондум. Эми мынча болду, тил англис тилиндегиси, орус тилиндегиси басылып чыкса, 3 китептин бет ачарын чок өткөрсөмбү деп ичимден максат кылдым эле. Анан ошол тилегиме жетип, 2025-жылы май айында бул китептин бет ачары болду. Буга сиздин дагы салымыңыз болду. Улуттук тил комиссиясы менен Кыргыз патент экөө биргелешип, мамлекеттик деңгээлде бул китептин бет ачарын өткөрүштү. Бул китептин бет ачарына мен дагы ушул аралашып калдым. Чогуу бирге кандай болуш керек деп, анан ал тартылды. Улуттук каналда Баластан студиясы тарабынан тартылды. Алар эфирден кетирди. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, ар бир ырдын мазмунуна ылайык түстүү сүрөттөр менен берилген. Улуттук колоритте тартылган сүрөттөр бар. Бул сүрөтүн тарткан Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадахшанова эже болду. Андан сырткары учурда ушул китепти, ушул ырлар жыйнагын түрк тилине которуп жаткан Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Эмине Нур Ата Калын болду. Бул түркчө котормосу бүтөйүн деп калды. Эң сонун жаңылыкты айттыңыз, Элмира айым. Мына ушул жашынмактын түркчөсү дагы, Кудай буйруса, бул Турциядагы биздин мекендештерге керек экен. Жакында колго тийсе, ал жөнүндө дагы сиздерге кабарлайбыз, Кудай буйруса. Сиздер үчүн мынакей урматтуу мигранттар, урматтуу ошол чет өлкөдө кыйырда жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз, мына балдарыңыздар үчүн мына ушундай эмгекти биз даярдап атабыз. Эми Элмира, эми мынча болду балдар адабияты жөнүндө. Деги эле таптакыр мына биз айтып атканбыз да, жок экен, тапканга эч мүмкүн эмес экен, таба албайт экенсиң деп эле атпайлыкпы? Анан көрсө андай эмес экен да, иштеп атышыптыр да, ар бир өзү менен өзү болуп,
анан ушундай сисчилап аракеттерди көрүп иштеп аткандар бар экен да. Иштеп атат. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунда балдар адабияты секциясы бар. Мен ошол балдар адабияты секциясынын мүчөсүмүн. Балдар адабияты секциясын Сулайман Рыспаев агай жетектейт. Анын мүчөлөрү көп, 20дан ашык мүчөсү бар. Жылдыз Акаева дагы бул жерде орус тилине которгон Жылдыз Акаева дагы балдар адабияты секциясынын мүчөсү. Бардыгы иштеп атат. Учурда Сулайман Рыспаев агай жетектеп балдар адабияты үчүн антологиясы, балдар адабияты антологиясын топтоп атышат, басып чыгаралы деп. Чоң иштер жүрүп атат. Болгону менимче жайылбай атса керек. Өз алдынча иштегендер көп. Мисалы Айдай Бекбоева дагы ошол балдар адабияты секциясынын мүчөсү. Ал өз алдынча эмгектерин жазып атат. Ысмайыл Кадыров агайдын аябай жакшы ыр жыйнактары бар. Белгилүү балдар адабияты боюнча акын. Жана мен бул жерден аттарын атап өттүм. Көптөгөн акын жазуучулар иштеп атышат. Балдар адабияты секциясынын мүчөлөрүнүн ар бирин ушул жерге чакырып эфирде көрсөтсөңүз, эл да тааныйт эле, алардын чыгармалары менен да таанышат эле. Анткени акын жазуучулардын жазган чыгармалары китеп дүкөндөрүнөн чыкпайт, Кыргызстанга жайылбайт. Ошон үчүн эле балдар адабияты калып калды деп айтыла берип атат да. Жеке өзүңүзгө бир суроо. Эмне үчүн башынан баштап аягына чейин эле ушул балдар адабиятын иликтеп, ушул жол менен кеткен жоксуз дагы, илимди көздөй да кетип калбадыңызбы сиз? Биринчиден мен Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусумун, филология илимдеринин кандидатымын. Өзүм мугалимдик кесипти аркалап иштеген үчүн, жогорку окуу жайында иштеген үчүн илим да жазышым керек болду. Ошол себептен илим багытында иштеп жүрөм десем болот. Ошол убакыт кантип таап атасыз балдарга? Чыгарма жазганга убакыт табыш үчүн биринчиден илхом келиш керек да. Илхом келген убакта, өзү чыгарма келген убакта кармап калып, жазсак, жетишип жазылып калат. Убакыт жетпей жазылбай калса, кыңылдаган бойдон ичибизде калып калган чыгармалар да болот. Ошо өзү келген учурда жазып калат экенмин да. Анан убакытты көп багыттуу иштерге туура бөлүштүрсө, алдыга максат койсо, ошол максатка аракет кылса, адам жете берет окшойт. Кудай буюрса, бул биздин биринчи же болбосо акыркы жолугушуубуз эмес. Алдыда айтпадымбы, мына монун ар бирине өзүнчө жанакы сунушуңуздар, чыгармачыл жамааттын сунушу, ар бир мигранттар үчүн ар бирине токтолуп өтөлүү деп атабыз. Бул дагы бир чоң жумушубуз бар. Чыгармачылыкты колдоо дагы керек. Үй бүлөдө жакшы колдоо болбосо, мынча ийгиликтерге жетиш кыйын болот. Ошол себептен мен биринчиден балдарыма ыраазычылыгымды айткым келет. Колдоо көрсөткөн үчүн жолдошум Саганга ыраазычылыгымды айткым келет. Алар колдоп, кандидаттык ишимди жазып жүргөн маалда менин балдарым, бир туугандарым аябай жөлөк болуп, үйдөгү жумуштарды жасап, керек болсо тамак ашты кызым жасап, уулум жасаган күндөр болду. Сиз ишиңизди бүтүп алдыңыз деп ошентип колдоо көрсөтүштү эле. Анан учурда жолдошум колдоо көрсөтүп, жөлөп таяп жүрөт. Ошого дагы ыраазычылыгымды билдирем. Чыңгыз Айтматовдун ушул каармандарын дагы сиз жакшынакай ыр-саптарыңызды арнап, анан ага обондор чыгарылды эле. Аны бул балдар адабиятына кошпой эле коелук. Ал өзүнчө. Келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге дагы. Эгерде Элмирага каалоо тилектер болсо, суроолор болсо, мына төмөндө телефондорду калтырабыз. Өздөрүнө да берсеңиз, Элмиранын өзүнө да берсеңиздер болот. Же болбосо комментарийге калтырып койсоңуздар, кийинки жолугушууда Элмира менен мен ошол суроолордун баардыгын берип кетем. Сиз дагы Элмира эл менен деп аябай жакшы канал ачтыңыз. Ушул каналыңызга чакырганыңыз үчүн ыраазычылыгымды билдирем жана ак жол тилейм. Ишиңиздин үзүрүңгөрүңүз ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат Элмира, айтканың келсин.
Биз дагы ошол элдердин өтүнүчү менен мына сиздерге окшогондор мына YouTube каналыңызды ачыңыз, ошол баралы, айталы деп ошол эл болбосо биз каяктан ачмак элек. Ошол элге да чоң рахмат. Анан каналымдын аты деле ошондой, Элмира эл менен. Анан кааласаңыздар, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, жазылганды унутпай, анан алдына комментарий калтырып коюңуздар. Дагы кандай темада көргүңүздөр келет, ошол сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча мен көрсөтүүлөрдү даярдаганга болгон аракетимди жумшайм. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.